күнүмдүк 9-10 сааттык жумуш, кошумча ар кандай электрондук техникалар менен өткөн убактыбыз механикалык жактан анчейин деле күч талап кылбаганы менен нерв системабызда бир топ эле маселе жаратып коеру баарыбызга белгилүү. Бул нерсени көбүнчө эртең менен уйкудан турганда баштын оорлошуп, кээ бир жерлеринде ооруксунуу пайда болгонунан байкайсыз. Мындан улам сизде чарчаган мээни кантип эс алдырууга болот деген суроо жаралышы ыктымал. Анда бүгүн бул сурооңузга жооп аласыз. Эс тутум бул биздин жашообузду калыптандыруучу эң маанилүү нерсе. Ал мээбизде 3 кызмат аткарат: маалыматты кабыл алат, сактайт жана керек учурда кайра кайтарат. Ал эми функцияларын өз убагында аткарбай калышына түрдүү себептер болушу мүмкүн. Менин иштөөсүнүн бузулушуна бул көптөгөн факторлор болушу мүмкүн. Негизги факторлорду атай кетсем, бул биринчиден уйку менен жумуштун балансын кармабагандык, ушуну нарушать эткенде болушу мүмкүн. Андан тышкары ушул көп жумушун аткарып, ушул жоопкерчиликтүү мезгилде ушул көбүнчө уйкуга көңүл бурбай, таза абада сергип баспастан, ушул өзүн чарчаганын сезип туруп деле ошону осознавать этпеген мезгилде тез чарчап калышы мүмкүн. Эң негизгиси бул араккечтик, бул спирттик ичимдиктерди колдонуу, тамеки тартуу, насвай чегүү, ушул нерселер дагы алып келиши мүмкүн. Негизи эле мээнин чарчоосу менен күрөшүүнүн эң жөнөкөй жолдорунун бири туура тамактануу жана үзгүлтүксүз көнүгүүлөрдү жасоо саналат. Мисалы катары айта кетсек, орустун белгилүү жазуучусу Лев Толстой мээси жана физикалык жактан чарчабаганын айтып дайыма мактанчу экен. Ал түн бир окумга чейин чыгарма жазып, эртеси талаага чыгып жумуш кылган. Адистер мындай иштөөнү эң туура деп эсептешет. Себеби акыл эсти физикалык жактан айкалыштырып иштеген адам эч качан чарчабайт. Аны менен катар күнүмдүк тамактануу тартибиңизге биологко бай болгон жумуртка, балык этинен жасалган тамактарды, кургатылган мөмө жемиштер, жаңгак, бадам, жашылчаларды киргизүүңүз кажет. Мындан сырткары классикалык музыкаларды угуу, эсеп чыгаруу, кроссворд толтуруу, китеп окуу, ачык абада медитация кылуу, сейилдөө, кыйкырып ырдоо, курбулар менен көңүл ачуу, баарлашуу, чет тилдерин үйрөнүү да мээни эс алдырып жакшы иштөөсүнө эң сонун жардам берет. Окумуштуулардын айтымында 4-5 тил билген адамдын акыл эсинин иштөө тездиги 3 эсеге тез болору аныкталган. Ошондой эле күнүнө 7-8 саат уктоону көзөмөлгө алыңыз. Кечки саат 10-дон 22:00 түнкү саат 2-ге чейин мээбизде атайын дофамин, серотонин деген ошол мээбиздин абалын жакшыртуучу заттар чыгат. Анан кийинки уйку уже түнкү саат 2-ден кийинки эртең мененки 6-га чейинки, 7-ге чейинки уйку мындай пайдасы азыраак болушу мүмкүн. Ошон үчүн эртерээк жатып, ошол керектүү чыга турган гормондорду 10-дон түнкү саат 2-ге чейин ошону алып алышыбыз керек да. Жогорудагы айтылгандарды аткаруу сизде кыйынчылык жаратып же жетишпей жатсаңыз, ар бирине убакыт бөлүштүрүп пландап алганыңыз оң. Эгерде мээнин иштөөсүн бирдей калыпта сактап калам десеңиз, анда күнүмдүк жумушуңузду тизмекке салып алганыңыз оң. Ал үчүн эртең менен саат 9-дан 2-ге чейинки аралыкта акыл эсти көп талап кылуучу жумушка коротсоңуз, андан кийин физикалык иштерге жумшасаңыз болот. Ден соолукка камкоруу, туура жашоо образын түзүү ар бирибиз үчүн маанилүү. Андыктан эс алууга убакыт бөлүп, аалам коздугун өз көзүбүз менен көрүүгө ашыгалы. Нурсулуу Айтбай кызы, Дарика Жаныбек кызы, Дастан Токтоназар уулу, Таң нуру программасы.